Салам достор. Назарыңыздарда кайрадан эле Демилге берүүсү. Демек 15 мүнөт бою биз менен болуңуздар шарт. Жылдыз бүгүнкү чыгарылышыбыз жаш ишкерликке багытталган. Жана дагы биринчи сүрөтүбүз жакында эле Ош шаарында болуп өткөн Стартап Weekend тууралуу болмокчу. Көрөрмандарыбыз Стартап Weekend'ти түшүнбөй жатса керек. Стартап Weekend'те жаш ишкерлер, бизнесмен болгусу келгендер өз бизнес идеяларын алып келишип, аны коргошот. Мындайча айтканда Стартап Weekend бизнес идеялардын топтолушу. Сен дагы жаш ишкерлердин топтолгон жерине барган элең. Айтсаң, сен кандай бизнес идея алып бардың? Мен чындыгында идея айтпадым. Бирок өзүмө жаккандарын эстеп койдум. Кийин пайдасы тиер деп. Пайдасы тием деп байып кетем деп жатасың да. Макул, мен ал жерге бара албадым. Бирок кесиптешим Жылдыз Стартап Weekend'те болгон. Андыктан азыр ошол сюжетке назар салсак. Бул жерде Кыргызстандын ар кайсы региондарынан келген 60 жаш бизнесмен өздөрүнүн бизнес идеялары менен тааныштырып жатышат. Иш-чара 3 күнгө созулат. Андан соң жыйынтык чыгып, эң жакшы деп табылган бизнес идеяга акчалай сыйлык каралган. Кичинекей бул бөлмөдө чоң бизнес идеялар айтылды. Бишкек, Ош, Жалал Абад нарындан келген жаштарга өз бизнес долбоорлорун сунуштап, аны коргоого 1 минутадан убакыт берилди. Кээ бирлери үчүн 40 секунд жетишсе, башкаларга 1 мүнөт аздык кылып жатты. Жакшылап алардын жүзүн таанып калгыла. Балки бир нече жылдан кийин Кыргызстандын алдыңкы бизнесмендерине айланышы мүмкүн. Бишкектен өз каражаты менен келген азамат ат кызматы долбоорун сунуштады. Ал 6 жылдан бери туристтик фирмада иштегендиктен бул идея каражат тарта алат дейт. Бишкектен мен конные услуги деген бизнес идея менен келдим. Токтогул районунан Казарманга, Арсланбопко ошол жактарга өткөнгө аябай мүмкүнчүлүк көп. Биринчиден ошол жерде азыр ал жерде конкурент аз. Экинчиден географиялык жактан да ал жер аябай идеальный жер, стратегиялык жер деп айтсак болот. Үчүнчүдөн бул жер сезонго караганда апрелден баштап октябрга чейин иштеп 6 ай убакытты, 6 ай туристтик сезонду камсыздап бере алат да. Азаматтан айырмаланып мектеп окуучусу Мингайым бизнес идеясын Ош шаарында жайылтмакчы. Окуучунун айтымында бул жаңылык Ошто азырынча жок. Жана тез арада кардары да көбөйөт деп бизди ишендирди. Боулинг Ошто. Эмнеге ушул теманы тандабадың сенчи? Же мурда ойноп жүргөн элең боулинг? Жок, эгер чынын айтсам мен боулинг ойногон эмесмин. Бирок карап көрсөм, Ошто ар нерсе бар, кафелер бар, отель, ресторандар, бильярд клубдар көп. Мындай карасак, боулинг центр жок экен да. Боулинг ойногон жаштар жок экен. Бишкекте бар, именно Ошто жок экен. Ошон үчүн мен боулингди тандадым. Бул эксклюзивно, биринчиден, актуально и выгодно. Ал эми Таттыгүл Рыспаева балалуу энелерге шарт түзгөн долбоор менен келген. Анын ою боюнча шаарда бала бактырууга муктаждык көп. Менин бүгүнкү стартапка берген идеям бул JK деп аталат. Кыргыз тилине которгондо бул күндүзгү балдарды кароо деп которулат дагы. Анан бунун идеясы мисалы үчүн ата эне баласын күндүзү бир жакка кетип атып кайсыл жерге беришин билбесе, мисалы үчүн жаш бала болобу, кичинекей умуркай болобу же болбосо мектепке барган баласы болобу, аны биздин центрге келип, аны таштап, почасовой акчасын төлөп кетсе болот. Ал жерде комплекстүү занятиялар болот, англис тилинде, орус тилинде жана кыргыз тилинде сабак. Бир нече саатта 60 чукул бизнес идея айтылып бүттү. Эми кезекте добуш берүү. Жеңүүчүнү калыс тартуу эмес, жаш бизнесчилер өздөрү тандап алышат. Тагыраак айтканда, өзүнүн долбоорунан башкасына добуш бере алат. Бишкекте фотобудка бар, доставка продуктов питания, овощи, фруктыларды үйүнө жана Ошто аранжировочный студия. Анан ошол азыр Ошто болгон биздин катышуучубуз ал бир айда $50,000 табат. Ал өзүнүн инвестор табып, абдан жакшы бизнес ачкан да. Бул жерде эң жаккан мага идея, менин оюмча жана куруттарды упаковка кылган, бирок бизде андай бар, бирок бул адам буну массовый рынокко чыгарсак болот. Кыргызстандан баштап анан Казакстанга, башка жакка кылсак, ошол бардык идеялар бирок жакты мага, чын айтса. Но ошол отметить эткендерим бул ушул идея.
3 күнгө созулган иш-чаранын да жыйынтыгы чыгып жатат. 2 күндөн бери 9 бизнес идея тандалып алынган. Алардын тагдыры калыстар тарабынан чечилмекчи. Топтун курамы 9 финалчыга өз оюн жактап берүүгө 1 мүнөттөн убакыт бөлдү. Вот такие креативные новые идеи, вон там, несмотря на разноцветность, они... 9 бизнес долбоордун ичинен 3-өөнү тандап чыгышты. Биринчи орунга улуттук даамдар бизнес идеясы татыды. Ал Ош шаардык мэриясы тарабынан каржылык колдоого алынып, Даниярдын бул бизнесин улантууга $2000 берилди. Чындыгында күтүлбөгөн жеңиш деп эсептейм. Биринчиден Кудайдан келген белек да, могу катары аманат. Ал эми экинчи орунду канаты улуулан лазердүү станоктор деген бизнес долбоору менен жеңип алды. Ага $1500 колдоо иретинде тапшырылды. Келечекте ал кыргыз орнаменти түшүрүлгөн сумкаларды, буюмдарды алып чыкмакчы. 3-чү орун Ош шаарында велосипедтерди ижарага берүү бизнес идеясына тапшырылды. Долбоордун автору Абдиманап уулу Нурсултанга бизнесин улантуу үчүн $1000 өлчөмүндө акча берилди. Бүгүнкү биздин сүйлөй турган тема өзүңүздөр билгендей бизде бизнес брейн бастарс болот жакында бизнес брейнинг ошону биз Ош шаарында өткөрүшүбүз керек. А бул балдар болсо Ош шаарындагы жаштар бизнес клубунун мүчөлөрү. Клуб 2012-жылы Проонду материалдык колдоосу менен ачылып, бизнес идеяларды жайылтууну көздөйт. Бүгүн алар чогулуп кезектеги өткөзүүчү иш-чарасын пландап жатышат. Клубтун максаты бул Кыргыз Республикасынын түштүк региону боюнча жаштар бизнесин культурасын таркатуу болгон. Жаштар бизнеси деген бул жаштар катышкан жана жаңы культура деген жаңы технологияларды колдонуу менен дүйнө жүзүндөгү кичине опыттарды кошулган жаңы идеялар болуп саналат да. Ошол биздин максатыбызга азыр жетип, ошонун астынан иштеп атабыз десем мен жаңылышпайм. Анаран айтымында клуб бир гана бизнес сырларын үйрөтпөстөн идеяларды практикада иш жүзүнө ашырганга да көмөктөшөт. Ачылганына 1 жыл боло элек ийгиликтерге жете башташкан. Өткөрүлгөн стартап уикендте клубдун 2 мүчөсүнүн бизнес идеясы мыкты деп табылып, каржылык колдоого алынган. Негизинен көптөгөн мероприятияларды өткөзөбүз дагы, ошол жерде жаш бизнесмендерди чакырабыз, опыттын бөлүшүү боюнча да. Анан ошол жерде эле биздин балдар алардын опытынан карап, алардан совет алышып, кеңеш алышып, анан ошондой бизнестерин мероприятияларды өткөзөбүз. Плюс жаштар бизнесин колдоо боюнча инвесторлорду табып, өнөктөш уюмдарды табып, ошол мероприятияларды өткөзөбүз. Ал жерде өздөрүнүн бизнес идеяларын презентация аркылуу ушундай материалдык жардамдарга ээ болуп жатышат. Жаштардын бизнес клубунда 10 адам мүчө. Мындан сырткары ыктыярчы болуп катышып жүргөндөр да көп. Клубка мүчө болуу татаал эмес. Эгер сиз бизнестин чеберчиликтерин үйрөнүүгө каалооңуз болсо, жетиштүү дейт клубдун мүчөлөрү. Негизинен алар ошо биздин университеттин студенттери, өзүнүн ыктыяры менен кирип кошулган адамдар, өтө активдүү жаштар. Бизге кошулуу үчүн бул бардык эле жаштарга эшигибиз ачык. Бул бир эле биздин Ош мамлекеттик университетинен гана эмес, башка университеттерден же болбосо окуучулар, каалоочулар болсо өздөрүнүн убактысын бөлүп келип бизге келсе болот. Жаштарга бизнес жүргүзүүнүн жолдорун тажрыйбалуу адистер үйрөтүшөт. Клубдун жардамы менен алар чоң шаарларга барып тажрыйбасын арттыра алышат. Келген студенттер негизинен бул ошол өзүнүн келечекте ишине чоң опыт топтолот, тажрыйба алат деп ишеничтүү айта алам. Себептен бул жерде биз өткөзгөн ар кандай иш-чаралардан көп студенттер азыр бир эле теория жактан болуп калат дагы, практикада жактан жок да. Ал бул жерге кире турган болсо биздин иштин жардамында бизнесмендер менен жолугат, ар кандай өздөрүнүн ишин ачууга дагы жөндөмүн же болбосо мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Негизгиси бул жерде ошол келечекте ишине мындай пайдалануу түптү алат деп айта алам. Бизнес кеңсе Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинде жайгашкан. Клубка мүчө болуп, бизнестин сырларын үйрөнүүнү эңсегендер ушул дарекке келсеңиздер болот. Акыл, Ошто миллионер болгусу келген жаштар дагы бар. Алардын бири 17 жашында Arflame компаниясынын Орто Азиядагы эң жаш директору болгон Айнагүл Нишанбаева. 17 жашында директор? Ооба. Ал биринчи темир тулпарындагы өзүнүн тапкан акчасына сатып алган. Кызык. Ушундай жаш курагында мындай ийгиликке кантип жетти экен? Ал кыз менен маектешкен.
аны көрүп ийгиликтин сырларын билип алсаң болот. Айнагүл Нишанбаева 10 класста окуп жатып, Oriflame'дин Орто Азиядагы эң жаш директору болгон. 18 жашында өз каражатына биринчи автоунаасын сатып алган. Сен ушул 17 жашыңда Oriflame компаниясынын Борбор Азиядагы директору болуп, эң жаш директору болуп аталган экенсиң. Бул ийгиликке кандай жетишип калдың? 10 класста иштеп баштадым. Адам өзү бир ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз максат керек. Максат койгондо дагы аны мындай чоң максат коюш керек да. Ошондо мен Oriflame'де иштеп баштаганда эң чоң максатым бул машина алуу болгон. Мен үчүн бул, как сказать, на данный момент бир иметь свой собственный самолет, да, вот ошондой эле мындай что-то недостижимое болуп сезилген да. Вот анан кийин иштеп баштадым, анан секинден баягы прибыльди көргөндөн кийин уже ишенип баштадым да, иштесе болот экендигине. Биринчи автошколаны бүтүп, кийин анан уже машина алдым да. Биринчи товарыңды кимге саткансың, эсиңдеби ошол? Эсимде, соседтерге, апамдын коллегаларына, ашина-ашталарыма. Как бы кээ бирлер үчүн бул ии деп мынтип уялышса, мен ойлойм, мындай өзүң эмне дейт, честным способом зарабатывать деньги никогда мындай уяты жок эмес да. Как бы не стыдно зарабатывать. Мен айта албайм, вот именно ушул тармакта адам тандап иштесе ийгиликке жетет депчи. Ар бир адам өзүнүн жөндөмүнө карап иш кылыш керек да. Ийгиликтин сыры главное ишенүү десем болот. Ишениш керек, анан сени үйрөтүп, сага жол көрсөткөн адамга дагы ишениш керек да. Ал эмнени айтса, ошону аткарыш керек. Баягы айтат го, мындай талант 1% болсо, 99% аракет депчи. Ошон үчүн жогору турган спонсоруң эмнени айтса, ошону аткарсаң, биздин иште ошондой көбүнчө ийгиликке жетесиң да. Анан сөзсүз максат болуш керек, каалоо болуш керек. И аракет кылып убакыт бөлсөң, сөзсүз результат болот. Анан өзүңө ишенбей, иштеп бирок ичиңде бар болбосо керек деген ой пайда болсо, ал иш эч качан оңуна чыкпайт да. Айнагүл, биз сени жакын арада ушул эң ийгиликтүү бизнес айым катары көрө алабызбы? Буйруса, иншалла. Канча убакытта? 5 десем тез болуп кетет, өтө жакын болуп калышы мүмкүн, 5-10 жылдын аралыгында. Акыл эң биринчи жолу канча акча тапканың эсиңде барбы? Эң биринчи жолу, эгер чынын айтсам, биринчи жолу эсимде жок. Сенинчи? Сенин эсиңде барбы? Мен эстеп көрсөм 150 сом тапкан экен. Ушул эле суроо менен биз шаар тургундарына да кайрылып көргөнбүз. Шаар тургундары билет экен же алар да мага унутуп калыппы? Аны чогуу көрөбүз. Эң биринчи 21 сом акча тапканмын. Текстилде иштегенмин. 5 жашында иштегенмин, 30 сом. Эмне иш кыласыз? Мен биринчи бизнесте пияз эгип 500 миң тапканмын. Үй салганмын. Эмне иш кылган элеңиз? Студент болуп жүргөн иштейт. Чынын айтсам, акча иштеп таап берди экен. 10 миңге акча тапкам. Эмне иш кылгансыз? Ошо биринчи стройка ишин жумуш. Биринчи жолу күнүнө 200 сом акча тапкам. Эмне иш кылгансыз? Охранник болуштум. Ошондо менен бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыкты. Бүгүн биз бизнесчилер, жеке ишкерлер тууралуу сүйлөштүк. Ошондой эле дүйнөдөгү эң жаш адамдар тууралуу айтып бердик. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Демилге телерадио берүүсүн Юзофош коомдук бирикмеси USAID тарабынан каржыланган Эл аралык жаштар фондунун Жасакежи программасынын алкагында ишке ашырат.